Бишкекте 12-июнда жаан алдында түшкөн чагылгандан Аккула ат майданында саяпкер кайтыш болду. Окуя кечке жок саат 18:30 чамасында катталган. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Ленин райондук милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, бул факты боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Муниципалитет тарабынан ипподромдун аймагын пайдаланбоо боюнча бир нече жолу талаптар коюлгандыгына карабастан, жеке адамдар өзү билемдик менен аттарды үйрөтүп машыктырып келишет. Учурда иликтөө иштери жүрүп, жыйынтыгында юридикалык баа берилет. Таалайбек Байгазиев Бишкек мэринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан билдиришти. Байгазиев буга чейин энергетика министринин орун басары болгон. Ал мэрияга Бишкек жылуулук электр борбору менен Бишкек жылуулук тармагы ишканасы муниципалитеттин балансына өткөндүгүнө байланыштуу которулган. Таалайбек Байгазиев вице-мэрлик кызмат менен биргеликте мэриянын алдындагы жаңыдан түзүлгөн отун энергетикалык комплекс департаментин жетектейт. Президент Садыр Жапаров нотариат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген документке кол койду. Аталган мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 25 апрелде кабыл алынган. Мыйзам жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүдө жана жокко чыгарууда гумандаштырууну ишке киргизүү максатында иштелип чыккан деп жазылат маалыматта. Жол кыймылы жөнүндө мыйзамга жана укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр киргизилди. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ал Жогорку Кеңеш тарабынан 24 апрелде кабыл алынган. Мыйзамга жеке мобилдүүлүк каражаты деген термин киргизилип, ага кыймылдаткычы бар транспорттор киргизилген. Бул каражаттарды башкаргандар жол эрежесин бузса 1000 сом айып салынат. Мас абалында айдагандар 3000 сомго жазаланат. Белгилей кетсек, аталган мыйзам долбоорун депутат Марлен Маматалиев көчөдө тынч баса албай калдык деп кайрылгандардын саны өсүп кеткендигинен улам иштеп чыккандыгын айткан.